буюрса ошо органиканы жайылтуу максатында биринчи семинарыбызды баштап отурабыз. Бир жыл мурун биз ошо өзүбүз жеке чарба болуп ошо органика департаментине пилоттук чарба болуп киргенбиз. Органика департаментинин койка уюмунун көптөгөн семинар окууларына, тренингтерине барып жүрүп, анан кийин ошо органиканын келечеги бар экенин сезип билип, дыйкандардын башын чогултуп, баардыгын бир жерге топтоп, ошо Кумбел органик деп кооператив түздүк. Биздин негизги кооперативдин максаты ошо органика менен тамактандыруу да. Дүйнө жүзү ушу негизи эле ушу органикага уже көп жылдан бери басым жасап келатат. Ошо аякы 3 жылдардан бери ушу Кыргызстанда дагы ушу Азия мамлекеттеринин арасынан ушу Кыргызстанда дагы органикалык айыл чарба саясаты жакшы жүрүп келатат. Ушу 3 жылдан бери ушу органикалык айыл чарба саясатын Кыргызстанда ишке ашырууда ушу койка долбоорунун үстүндө ушу биздин Ысык Көл областында ушу долбоордун саясаты жүрүп келатат. Ошо саясаттын негизинде биздин Ысык Көл областында эң жакшы саясаттарды жүргүзүп атабыз. Мисалга айта кетсек, ушу койка долбоорунун негизинде Тосоор органик, Маман органик кооперативдери уюштурулуп, азыр аларда ушу алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Ошону менен катар биздин департаменттин Ысык Көл аймактык филиалында дагы ОПС центри уюшулууда. Кудай буюрса, ушул жылы ишке кирип, анан дагы ушу 4 этаждуу имаратыбыздын дагы ремонту башталуу алдында турат. Органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл аймактык филиалынын башкарчысымын. Ысык Көл районунун Аврора пансионатында, Кулан-Сөйөт айылындагы Аврора пансионатында ушул семинар кеңешмени өткөрүп жатабыз. Биздин максат ушул биздин өкмөттүн айыл чарба министрлигинин органикалык айыл чарба жүргүзүү жаатында чоң иштерди баштап жүргүзүп атат. Филиалдын лабораториясында дагы биопрепараттарды, энтомофагтарды ушул калкыбыздын арасына таратууга ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Ошол өкмөттүн министрликтин айыл чарба саясатын жүргүзүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек биз дагы. Азыркы кезде бүткүл дүйнө жүзүндө ушул химикаттардан алыс бололу, жеп аткан тамагыбыз, дем алып аткан абабыз, айлана чөйрөбүз таза болсун үчүн бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай органикага өтүү тенденциясы жүрүп атат. Биз да ошондон артта калбай, биздин улуттун ден соолугу таза болсун үчүн, келечек муундардын ден соолуктары таза болсун үчүн ушундай иштерди жүргүзүшүбүз керек. Областтын дыйкандары дагы ушул органика тууралуу көбүнүн түшүнүктөрү азыраак да, ошол дыйкандардын арасында, фермер, багбандардын арасында ошол түшүнүктү киргизүүбүз керек. Ошону жайылтышыбыз керек. Ушундай семинар кеңешмелерди көбүрөөк өткөзүп, тренингтерди көбүрөөк өткөзүп, элди тартып, ушундай иштерди көбүрөөк жүргүзүшүбүз зарыл. Бүгүнкү ошо семинардын катышуучулары, урматтуу коноктор, бүгүнкү биздин семинардын эң негизги максаты бул органикалык жер жемиштерди өстүрүү, сатуу жана эң негизги максатыбыз бул органиканы жайылтуу болуп келди. Органика департаменти уюштурган жана койка эл аралык уюму уюштурган көптөгөн тренингтерге бардык, көптөгөн окууларга бардык. Көптөгөн жарандар менен, көптөгөн бизнесмендер менен, көптөгөн ушу айыл чарбасында эмгектенген кишилер менен кезигип көптөгөн опыттарды алдык. Биз баягы мурда ойлочук, биз баягы айыл чарба багытында иштеп жүргөндөн кийин ошо көп нерсени билет экенбиз да. Көрсө биз көп нерсени билбейт экенбиз да. Ошол себептен биз азыр ошо бир жылдын ичинде ошо жеке чарба түзүп, айыл чарба департаментинин астында биз ошо пилоттук чарба болуп киргенбиз. Ошондо ошо органиканын келечеги бар экендигин билип, сезип, анан кийин ошо айылдагы бир биздин аймактагы дыйкандардын башын бириктирели. Органика менен ошо бир иштесекпи деп өзгө максат койгонбуз. Буюрса ошол максатыбыз ишке ашып, бүгүнкү күндө ошо биздин аймакта Кумбел органик деп кооператив түздүк. Ошо Кумбел айыл өкмөтүн аймагын ушул органикалык аймак деп киргизүү болуп атат да. Ошол себептен бүгүн ошол биз кооперативдин мүчөлөрүнө, ошол айылдын тургундарына органика боюнча бир кененирээк маалымат берип, ошо органика кандай жолдор менен өстүрүлөт, бүгүнкү семинарды өткөзүп отурабыз. Мисалы үчүн биз ошол органикалык жол менен өстүрүлгөн биздин азык түлүктөрдү алабыз деп турушат да булар дагычы. Анткени баягы
Бардык жерде азыр бизде ошо көп нерсе химиялашып кетип, ошо органикага Кыргыз органик жакшынакай бир жол ачып берип атат да, ошол жол менен биз дагы кетели деп ошо бүгүнкү семинарды сиздерге ошо бир жакшы бир органика боюнча түшүндүрөлү деп өткөзүп отурабыз. Бүгүнкү семинардан бир жакшынакай бир жыйынтык алып, ошо ар бириңиздер 5тен 10 кишиге айтсаңыздар эле уже бир органика бир жакын каралыкта бир кенен жайылат деген ойдобуз да. Биздин Айыл чарба министрлиги астындагы органика департаментинин башчысы Сагынбек Сатыбекович өзү баштап келип отурат мынакей. Анда биринчи сөздү Сагынбек Сатыбековичке берели. Кыргызстандын жеринде органика өнүксөкөн деп Койка эл аралык уюму, анын ичинде КДС уюмуна дагы чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Анткени булар дагы бизге жакшы көп иштерди билдирип, көп иштерди жасап, көп окууларды окутуп атат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга бүгүндөн баштап органик болуп жүрөгүңөрдү органикага ачып, Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын жерин, элин, табиятын сактаганга жакшы жолуңарды баштаганга мен тилектешмин. Ишиңиздерде ийгилик, баардыгы жакшылыктар боло берсин. Айыл чарбасын өнүктүрүүдө өзүнүн 6 багытын койгондо, биринчиси азык-түлүк коопсуздугу, баардыгыбызга тамак аш болуш керек. Эң негизгиси органика айыл чарбасын экинчи кылып койгондо өзүнүн өнүгүү багытына, артыкчылык багытына. Анан ошол бүгүнкү күндө биздин ушу органиканы өнүктүрүү, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча биздин министрибиз Аскарбек Сапарбековичтин эле колдоосу эмес, президентибиз Садыр Нуркожоевич, премьер-министр Акылбек Жапаровдун баары колдоп, бүгүнкү күндө жакшылаган иштер, көптөгөн иштердин баары болуп атат. Ошонун негизинде биздин департаментте дагы көп жакшы иштердин баары болуп, анын баарын кылыш үчүн эмне кереги бар деп ойлойсуздар да, мына өзүңүздөр азыр слайдда көрүп тургандай оорулардын мына эмне деген оорулар болуп атат. Жүрөк оорусу, эмне ушунун баары тең туура эмес тамактангандан болот экен да. Туура эмес тамак ичкенден, таза эмес тамак ичкенден ушундай оорулардын баары болот экен. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 7 миллион киши жашайт. Анан чет мамлекеттен келген кишилер айтат, Кыргызстан дейт, силер мактанасыңар дейт, Кыргызстан органиканын өлкөсү, биз таза тамак ичебиз, биз деген укмуш деп. Карасаңар дейт, 5 метр сайын бирден аптека турат дейт. Значит, силер баарыңар тең таза эмес, оорукчал, өзүңөр бага албаган бир ден соолугу жок, ушундай бир мамлекет экенсиңер. Же болбосо таза болсоңор, оорубасаңар, органиканын мамлекети болсоңор, ар бир 5 метр сайын ушунча аптека болот беле. Жакшы тамакты өзүңөр жегиле дагы, артканын мына экспортко чыгаргыла деп биз ошондой философия кылып атабыз. Эң биринчи биздин келечек кимдики? Келечек балдардыкы дейбиз. Балдарды эмне кылышыбыз керек? Балдарды таза тамак менен азыктандырышыбыз керек. Таза тамакты кайдан табабыз? Сиздерге окшогон дыйкандар өндүрүп, өстүргөн ошол тамактарды биринчи садиктерге, анан мектептерге, анан армияга, студенттерге берели деп, анан ушу сиздерге окшогон кооперативдер түзүлүп, аймактар түзүлүп, пилоттук чарбалар түзүлүп, анан биздин азыр мен презентацияда айтам, бирок ошону алдын ала айтып коеюн, закондорду оңдоп, анан жанагы тендерлерде органиктер катышса, ошого биринчи артыкчылык бергенге закондорду оңдогон атабыз. 5 сантиметр топурактын пайда болушу үчүн 200 жыл керек экен. 5 метр топуракты талкалаш үчүн бир эле химияны туура эмес колдонсоң, ошонун баары талкаланат экен. Ичилиги да көрбөй окшойт да, байка башына чечилгенде, ошонун дагы өзүбүздө чарба департаменти үчүн биз ошо министрликтин астына түзүлгөнбүз 2019-жылы. Департамент качан түзүлгөн, кандай болгон, органика, биология деп ошо лабораторияларды, биофабрикаларды куруп башташкан. Азыр биздин ошо эң чоң Чүй областында, Сокулук районунда чоң биофабрикабыз бар. Караколдо 4 этаж биздин биофабрикабыз бар. Мурда агропромдун зданиясы болчу, азыр бүт экология биздин департамент органикага алып, Койка тарабынан $370 000 ошону полностью ремонт кылып 4 этажды тең биофабрика болот. Ошол жерде кийин мына азыркы күндө балдар менен ошо корейстер менен сүйлөшүп атабыз. Топурактын анализин чыгаруучу лаборатория болот. Ошол жерден органикалык биопрепараттарды кандай сатып, кандай колдоно турган окуу борбору, сатуу борбору болот. Анан биздин ошол жерде өндүргөн биопрепараттарды өндүргөн өзүбүздүн фабрикабыз болот да. Жалал-Абадта, Ошто бар, Баткенде 2 этаж курулган, жаңы курулду 2018-жылы. Таласта чоң 2 этаж зданиябыз ремонттон өттү.
Кыргызстандын 7 областында ошондой биздин департаменттин филиалдары бар, өндүргөн биопрепараттарыбыз бар. Анан 2 биопрепарат, 5 энтомофактокор биопрепарат жана колдонуучу препараттар, энтомофак деген пайдалуу курт кумурскалар, курттар, аны деген специалисттер анан айтып берет. Биздин Союздан калган ушул пайдалуу курт кумурстарды өндүрүп, ошону элге таратуу бизде сакталып калыптыр да. Казактарда да биздикинчелик энтомофактар жок, өзбектерде бар, бирок мынчалык көп санда эмес. Аларды 2-3 эл өндүрүшөт экен. 3 орунда Украина, 2-чи Кыргызстан, 3-чү Россия, башкалар болчу, эми Өзбекстан бизден ашабыз деп, президенти келип, аны менен да специалисттери келди да. Алар дагы ошо алар мамлекеттик эмеге киргизип атышыптыр да, өздөрүнүн пландарына ушу биологиянын көбөйтүп, органиканы чоңойтуш үчүн. Анан жана биз айттык, пилоттук чарбаларды мына силер азыр органика кооператив болуп түзүлүп атпайсыңар Күмбөл. Пилоттук чарба деген жеке фермерлер, же 2-3 фермерлер бизге пилоттук чарба болуп түзүлүп, Кыргызстан боюнча 134 пилоттук чарба түзүлгөн. Биздин специалисттер барып карап, суусу, жери, жанында кошуналары баары таза болуш керек. Ошон үчүн пилоттук кылып 3 жыл биз аларды анализ кылабыз. Бизге киргенден кийин, андан кийин чарба деп аларды киргизебиз. Бүгүндө мына койканын ФАО тарабынан акча беришкен, ошолор бизге жанагы реестрлерин түзүп, анан карталарын, реестрлерин, базаларын түзүп атабыз. Мисалы үчүн Корумдайлы, Күмбөл айыл өкмөтү, Нурла Күмбөл аймагы деп туруп, мен сайттан басканда эле жетекчиси ким, канча чарбада мүчөсү бар, канча аянты бар, эмне деген өсүмдүктөрдү өстүрөт, алардан саны канча, ошонун баарын биз базаларга киргизип, үйдө отуруп алып эле, мисалы үчүн силердин Россиядан же пансионаттын өкүлдөрү силерге картошка керекпи же канепир керекпи, ушул жерден туруп эле базаны басканда эле айтасыңар да, анан ушул жерден заказ берип алсаңыздар болот. Мына 2-чи законубуз жазылып, Жогорку Кеңешке 3-чү окууга палатага киргизебиз. 4 жыл өтө элек, бирок заман ушунчалык өнүгүп баратыптыр. 19-жыл жазылганда 14 берене менен жазылган закон бүгүнкү күнү 34 берене менен жазылып атат. 4 жыл ичинде мындай ойлосок болот, 4 жылда заман ушундай кандай космический скорость менен алдыга жылып баратпырбыз да. Ошон үчүн биз да кыргыздар уктап калбай, баягы эмне десе Кудай буйруса эртең жасайын дебей, бүгүнкү күндөн калбай иштешибиз керек экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз жаңы законду өкмөткө киргизип атабыз. Ал закон кабыл алынганда көптөгөн жакшы эмелер болот, жеңилдиктер. Эң биринчиси сертификат ачуусу, сертификат берүүчү орган ачабыз. Түрктөр келип азыр аккредитациядан өтүп, сертификат эл аралык сертификат берет. Алар ошо закон алгандан кийин аларга да уруксат берилет да. Англашуудан өтүп бүгүнкү күндө кабинет министри деп турат, алар карап атышат юристтери. Анда эң жакшысы силерге айтып жага турганы льготный кредит берели деп атабыз. Дыйкандарыбызга, органиктерге 4% тегерегинде деп сүйлөшүп атабыз. Ал эми программа кол коюлуп чыккандан кийин токтом анан банктар менен иштешебиз. Ошондо биздин органик деп жана сертификат свидетельство алып атпайсыздарбы? Ошолорго биринчи очередте бердиргенге биз аракет кылабыз. Анткени бизге биринчи келип кирип, биринчи ушу органик болобуз дегендер биз колдобосок, финансылык колдоо болбосо, алдыга жылыш аябай оор болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз 1,5 миллиард сомду сурап, Минфинден уруксаат алып, ошо өкмөткө киргиздик. 7 областтын губернаторлору, бүт министрликтери өздөрүнүн макулдуктарын беришти. Ошо анан бүгүн өкмөттө каралып атат. Ал Кудай буйруп чыгып калса, ошо сиздер дагы ошондой кредиттерден алып каласыздар. Андан тышкары бизде 3 стандарт, органикалык стандартты кабыл алганбыз. Экологиялык стандарт бар. Анан былтыркы жылы жапай өскөн токой өсүмдүктөр, жапай өскөн өсүмдүктөрдүн стандартын кабыл алдык. Ал дагы ошо менен дагы Кудай буйруса органикалык жапай өскөн өсүмдүктөрдүн стандарты болуп, 3 стандарт ошо 4 жылдан бери кабыл алынган департаменттин иши. Анан инвесторлор менен иштешүү боюнча мына койка боюнча айттык. Койка менен мына Ысык Көл областына аябай койка жакшы чоң жардам берип атат десек болот. Жана биздин 4 этаж имаратты $370,000, Тосордо болсо сок чыгаруучу, Тосор кооперативине сок чыгаруучу линияны коюп, холодильник менен коюп берип атышат. Мамаңда дары чөп чыгаруучу линияны коюп, дары чөптөрдү кургатып, ошону упаковка кылуучу дагы ошол кадар чоң акча менен жардам берип атышат. Мисалы үчүн Бразилияда органиканы өндүрүш үчүн мамлекет айтыптыр, органика өндүргөн продукциянын 40 миллион окуучу бар экен, ошолорду камсыз кылалы деп
40 миллион окуучуга камсыз кылып, ошолор акчасын төлөп, органика аякты өнүгүп кетиптир. Кореяда дагы аябай жакшы өнүктүр. Анан өткөн биз Кореяга барганда бирөө аябай органик болуптур да, органика менен. Анан бирөө жандагылар бар да. Бул кантип органик болгонун билесиңер да, билбейт, корейский кайдан билебиз, айтат. Мен силердин органикаңар дурдум, мен химия менен эле жашайм, мен химиядан көп урожай алам деп мактанып урожай алып жүрүп, анан бир күнү үй менен, бүт үй бүлөсү менен өзүнүн продукциясын отравление өлбөй калыптыр. Ошо күндөн баштап химияга өттүр. Муну Кудай наказать этти деп атпайбы эркелер. Ошон үчүн бияка өттү деп. Ошон үчүн биздики таза нерсени анан Турцияга барсак айтат, ошону силер Кыргызстан дейт, таптаза жериңер дейт. Ушуну сактап, анан алдыга кеткиле дейт. Европа, Турция, башка мамлекеттер биз талкалап алып, эми кайта оңдоп, кайта ойлонуп атабыз дейт. Ошон үчүн мен сиздерге айтарым, баарыңыздарга айтарым, бүгүнкү күндөн баштап ойлонолу. Мына пансионаттар, өзүңүздөр келген туристтерден башка өзүбүздүн эң негизги биз турист, анан кийин экспортто эң негизги өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, өзүбүздүн жакындарыбызга, Бишкекте турган, башка жакта турганга ушу таза продукциядан жөнөтсөк, ошолорду камсыз кылсак, анан ошону көтөрсөк, биздин Кыргызстандын органикасы өнүгүп, элибиздин ден соолугу таза болуп, келечекте биз жакшы мамлекет болобуз деп ойлойм. Баарыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик, сиздер менен иштешкенге даярбыз. Министрликтин өкүлү катары жаңы түзүлгөн департаменттин жетекчиси катары сизге зор ийгиликтерди каалайбыз. Абдан чоң жумуш жасалып атыр. Мен конкреттүү түрдө бул корумду органик деп түзүлүп атканына мен абдан кубанып атам. Нурландын ишине ийгилик каалайм. Анан эми ушул баардык эле мындай баардык чарба, айыл чарба өсүмдүктөрдүн баардыгынын түрүн өзгөртө бербей, ушу корумду өзүнүн бир бренди катары алып башы деп атпайсыңарбы? Корумдун өзүнүн бир жетекчилик негизи катары бир айыл чарба өсүмдүгүн өстүрөбү же баарын эле мындай майдалап өстүрө беришет? Булар корум деген сертификаттуу эмесин, удостоверениясын алып, Минюсттан өткөндө булар бардык тармакта деп алышыптыр да. Мал чарбасы, айыл чарбасы деп. Бирок силерге дагы айта кетейин, 1,5 миллиарддын ичинде кластер дегенибиз бар, органикалык кластер депчи. Анда кластерге киргенде картошка өстүрүүчүлөр өзүнчө, грибы өстүрүүчүлөр өзүнчө болуп кластер болуп түзүлөт да. Аны да кластер боюнча да окууларды өткөзөбүз. Анан ошондо түшүндүрүп беребиз. Анан булар өзүнүн мына кооператив болуп көп тармактуу болуп бириштиби, ошонун ичинен малинасын же болбосо козу карынын же башкасын кластер кылып киргизет дагы. 16 кишинин 5-өө козу карынга өтсө, 10 малинага өтүп кластер болуп туруп эле, анан ошол аркылуу анан биз жана базага киргизебиз дагы. Корумду айылынын, корумду органикте баланча тонна малинасы бар, баланча тонна козу карыны бар. 100 уyu бар, сүтү мынча деген ошондойлор болот да. Балдар азыр биздин балдар аябай Кыргызстан эң жакшы азыр дүйнөдө спрос болуп аткан биздин жаштар жана айтышты бизде баягы балдарыбыз акылдуу экен да. Туура направление берсек кылат, ошо балдарыңыздар болсо түзсүн, аймак кылсын, айыл өкмөттөр же акмият сиздер деле жардам берсеңиздер, аймак бир аймак кылгыла, же болбосо бир картошка өстүрүүчүлөр кластер кылып бириктиргиле, анан кийин бизге катталгыла, анан биз жанагындай жардамдар болсо, жанагындай эмелер келсе, международный организациялар биз алып келип, ошолор менен иш алып барабыз. Алар деле келип атканда эмне үчүн мындай келген эле киши алардан мындай сурап келет экен да, билип келет экен. Бара бербейт экен да, мен тууганым эле бияка десем, жок, анын тууганы жалкоо болбойт. Аларда бүт информация бар. Андан башка мен тиге барам, ал кылат дейт экен да. Ошон үчүн көбдү тандап алышса керек. Мына анткени экспортко чейин чыгып атат, дары чөптөрү, тиги тосордо, абрикостор көп, алмалар көп дегендейчи. Ошон үчүн сиздер да бирге ынтымак болуп чогуу иштешсиздер. Ошон үчүн айыл өкмөтү, райондор, биздин областагылар менен департамент ортосунда көпүрөөк болуп иш болсо, дыйкандардын иши астыга жылат да. Биздики дыйкандар өзүнчө кетет, жанагы Крыловдун тамсилиндей да. Бирөөсү сууга тартса, бирөөсү жерге тартып, бирөөсү асманга кеткендей болот. Дыйкан өзү менен өзүнчө, мен өзүм билем, акылдымын дейт. Хакимият мен кыйынмын, менден өтмөйүн, сен билбейсиң, биз болсо тиякта бизге келбесеңер силер билбей, ошондой болбой баарыбыз ынтымакта болсок, Кудай буюрса алдыга жылабыз. Жанагындай кластер түзүү боюнча, аймак түзүү боюнча өзүңөрдүн тааныштарыңар болсо, айыл өкмөттөр болсо бизге келсин. Ушундай семинар окуулардын бар. Биз айыл өкмөт айыл 5 киши болсо да чогултуп өзүбүздүн специалисттер жөнөтөбүз. Анткени КОЙКА тарабынан, КДС тарабынан
iPhone окутуп, бизде азыр 100 киши международный тренер деген сертификаттары бар. Мына ошолордун бири Нурлан Кыял өзүңөрдүн балдар. Анан биздин департаменттин мына биякта балдар кыздар көп. Ошондой окууларга да катышып, тренер деген эмелерди алсаңыздар болот. Азыр биз окуу семинарды графиктер түзүп берсеңер, окутуучу эмени биз түзүп беребиз. Мен көрүп туруп жүрөгүм ооруйт, анан айттым. Биздин эң көйгөйдүн бири дедим. Кыргыздар арендага жерин берет, тигилер 1-2 жылда жерди талкалайт, химия менен талкалап туруп, жүзүндө берет, ал кыргыз 10 жыл бою урожай албайт. Дагынан ошол дуңганга барып, кайта кул болуп иштеп атат. Бул биздин эң биринчи көйгөй. Ошон үчүн биздин департамент органикага жанагы топуракты анализин берүүчү лабораторияны бергиле. Анан кийин биз деген өкмөттүн токтомуна киргизели, ошону биз даярдап атабыз. Кудай буйрса, ал эми закондун өтсүндөр. Анан ошо токтом даярдап, кимде ким жерин арендага берсе, ким аркылуу айыл өкмөт же район аркылуу договор түзүшөт, анализдин келип бизден алат. Договор эме жерин берип атканда топурактын составы кандай, анан арендасы бүткөндөн кийин кайта ээсине берип атканда анализи кандай. Эгерде жанагындай сиз айткандай талкаланып кала турган болсо, ушерпти восстановить этип берип, ээсине жерди восстановить эте турган акчанын штрафын төлөп мамлекетке, анан кийин кайта кайтарсын дегендей эмен киргизели деп атабыз. Бул биз анткени мен өзүм чүйлүк болуп биздин жерлерди билем да. Баягы өзүмдүк болгону аябайсың талкалап коюп атышат да. Дуңгандар болобу башка ким деле арендага биз деле алсак, 1 жылда өзүмдүн чыгарган акчамды чыгарып алайын, калган эжемдин осуну талкалап. Ошондо биздин жүрөгүбүздөгү оюбузду сиз айттыңыз. Фермерсиңер, дыйканчысыңар, бирок мен көбүнчө балдар менен иштейм да. Соз балдар айыл Кыргызстанда эң чоң жетим балдар үйүнүн бирөөсү, анан биз коомчулуктагы балдар менен иштешебиз. Акыркы статистика көптөгөн аутист балдар көбөйө баштады да азыркы учурда бизде. Бизге келген аутист, ДЦП балдар абдан көбөйөт. Бирок анын статистикасын эске албай эле тилекке каршы. Ошону мен өзүм Ысык районунда коллегиядамын, областта да координационный советтемин. Ошол жакта кайра айтам. Аутисттер көбөйөт. Балдар, кыздар ушундай жабыркап атат. Ошонун негизги эмне себептен болот дегенде эле биринчи эле туура эмес азыктанганынан. Экологиялык туура эмес азыктанган. Аба кантип тазарат дегенде, жер таза болсо тазарат. Аба өзүнөн өзү таза болбойт экен, жер таза болмойчу. Илгерки биздин ата-бабаларыбыз деген жерди эч качан тепкен эмес экен. Жер тебет деген сөз, же болсо жер урат деген сөз өтө жаман бир сөз болчу да. Акырын жумшак бас, жерди сыйлачы, жерди сүйчү. Жерге аябай бир сууга маани беришчи да. Ошондуктан бүгүнкү органика ушундай бир жакшы жыйынга жолугуп, ушундай сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Негизги мен бүгүн айтайын деп аткан нерсем таза, пайдалуу нерсе өтө маанилүү азыркы учурда. Сөз түрдө органика менен ушул жерде иштейм деп аткан фермерлер, сиздер кандайдыр бир башкаларга караганда азыраак түшүм аласыздар. Силер көбүрөөк убакыт өткөрөсүздөр, көбүрөөк чыгым тартасыздар. Көбүрөөк таза органикалык жанакындай жер семчиликтерди колдоносуздар. Бирок ооба чыгашасы көбүрөөк. Бирок мен өзүм Соз балдар айылынын директору катары жана башка проекттердин башында туруп, биз силерди колдотот өзүбүз жактан да. Биз ошол продуктларды алганга биз даярбыз. Андан тышкары эгерде биякта Талант мырзага да жана айттым, коллегияда акимге Нурлан чогуу барып туруп, ошол кааласаңыздар, мен сунуш айтпайм, конкретно эле кийинки жумада, келгиле дүйшөмбү же экинчи күндөрү акимге киребиз да ушунун бир жыйынтыгы катары шарттуу түрдө айтышыбыз керек. Бизге Чолпон Атада бир базар шартын түзүп берген. Эгерде акимия түзө албаса, эми чоң айткым келбейт, бирок Соз детский деревнянын территориясы бар, биз ошол жактарга силерге көчмө базар кылганга шарт түзүп бергенге мен өзүм жагынан сөз бере алам. Анан жок дегенде жумасына 2 жолу билбейм, дүйшөмбү же болсо жума күндөрү келип, ошол жерде өзүңөрдүн эт болобу, сүт болобу багытындагы продукцияларды сатканга ПМКга жакын элдер алат деген үмүттөнүп, жакшы бир шарттар түзсөк болот. Биякта ошол мэрия менен дагы бир кандайдыр келишимге түзсөк болот. Бул кандайдыр силерге жакшы бир колдоо болгон болот да. Азыркы учурдагы эт азыктарына жанагындай уколдор сайылгандыктан балдардын эс тутуму, пункт коюусу төмөндөп атат. Азыркы учурдагы балдар бир гана телефондон эмес жабыркап. Эң башта ошол эт азыктарында, эт жанагындай малдардын семиз болушунда
балдардын мээсинин өрчүшүнө тоскоол болгон фактордор абдан көп. Мен как психолог специалист катары айтып атам да. Ошондуктан ар бирөөңүздөр дастаркон бул биздин баалуулуктардын жана тарбиянын гана бир борбору эмес, ошол эле кезде туура тамактануунун жана мындай айтканда табигаттан келген туура дарыларды жеш балдарга ошондо шарт түзүп берүү да. Сөзсүз түрдө каймак болуш керек, сөзсүз түрдө бал болуш керек, талкан болуш керек. Туура азыктар болсо оңой менен эч ким оорубайт. Эч ким аптекаларга очередке турбайт, миңдеген, миллиондогон акчаларыбыз сырт жакка кетпейт. Азыркы учурда акыркы тенденцияларды, коллега да ушуну көп көтөрөбүз да бар. Бизде эл өзү малинага бартат да. Малина көбөйүш керек, карагат көбөйүш керек, брусника, бизде өсчү сонун нерселер бар. Азыркы учурда ковидтен кийин дары чөптөргө кызыккандар көп. Корин валерианы азыр абдан сатылып атат да. Выгодный дагы экен. Анткени бир гектарынан 5 тонна чыгат экен. Жай кыш сезон жоксо казып алынбай калды деген нерсе жок экен. Карнасына да кала берсе болот экен да. Кургатылганда 3 тонна чыгат экен. Чистый продукцияда. Аны болсо 400 сомдон сатып алышат. Ошондо 1,2 миллион түшүп атат да. Мындай айтканда таза нерсенин артында береке бар. Мындай айтканда адал нерсе болот. Ошондуктан ошого көбүрөөк басым кылганга аракет кылат. Бүт нерсенин баары тең эле чоң көрүнүктүү миллиондогон акчалар менен эмес, адамзатка пайда алып келүү менен менин оюмча биз ошонун артында жакшы бир нерсеге жетебиз. Өлкөбүз өнүгөт. Анан жана туристтерденчи биз дагы эс алуу иштетип атканда туристтерден сурачубуз да, Кыргызстан силерди эмнеси менен тартат деген суроого ченесиңер көбү бир эле нерсени айтчу. Силерде экология таза, абасы таза, биз силерден витамин жегени келебиз дейт. Чынасызбы? А биз азыркы учурда ошол алардын күткөн нерсесин бере албай элебиз, чын айтканда. А бериш үчүн органика бериш керек. Таза, нукура өзүбүздөн чыккан нерселерди берсек, ошондо менин оюмча туристтердин агымы көбөйөт, анткени органикалык бир биосферная зона деген Ысык-Кузский район ошондой бир наамга келишибиз керек. Ошондой бир экологиялык бир брендке келсек, ошондо Кудай буйрса, бул тартыкканга туристтердин, коноктордун көбүрөөк келишине дагы себепкер болобуз. Барыңыздарга ийгилик. Анан кажыбас кайрат, эмгек. Мага да биз азыркы учурда 2 проекттин үстүндө иштеп атабыз. Азыр БМЗ деген проект келип атат. Кудай буйрса, жакырчылык менен күрөшүү иретинде биз $500 грант беребиз аскамыз болгон үй-бүлөлөргө. Мен списке аябай жакты. Бизде деген область боюнча ушундай семинарлар көп өтөт. Биздин филиалдын жетекчиси Кыял деген Касымова. Эгерде ошол семинарга барып, сиз дагы ушундай лекцияларды окуп берсеңиз жакшы болот эле да, программага кошуп коюш. Убактыңызды бөлүштүрүп, Кыял менен сүйлөшүп, байланышып, э? Бардык нерсе ошо биз органиканы ошо балдардан баштап беришибиз керек. Буюрса ошо Нурбек мырза менен дагы жакшы иштерди алып барышыбыз керек. Буюрса ал үчүн баарыбыз ынтымакта, баарыбыз ошо баштаган ишибизди таштабай алдыга эле жылышыбыз керек да. Мен кийинки убакта биздин өзүбүзчө эгемен мамлекет болуп курулгандан бери бир жакшы иштиктүү мындай проект болот да. Ошол иштиктүү проектиге ушул кол буту менен киришкен ушу Нурлан иниме абдан ыраазымын. Менде корундулук туугандар отурат. Силерге көңүлүмдөн чыккан натыйжалуу иш-аракет жасагыла деп тилек айтар элем. Себеби көл өрөөнү боюнча биздин географиялык климатыбыз, айрыкча Корумдун географиялык климаты ушундай бир таза, органикалык, экологиялык жактан таза ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн же болбосо азык-түлүктөрүн өстүрүп чыгууга абдан шарты укмуштуу түзүлгөн да. Анан мен сизден ушул органикалык департаменттен сурап кетер элем. Эгерде ушул органикалык жаңы уюшулуп аткан чарбаларга өкмөт тарабынан көңүл бөлүнүп, кредит бөлүнө турган болсо, ушу биздин корундулук агайындарыбызга, эже карындаштарыбызга ушу кредит жагынан абдан бир көңүл бөлүп, аз проценттик кредит берсеңер,
бардык нерсенин негизи бул акча. Акча болбосо баягы мышыктамай албайт. Колундан анын болбосо мышыктамай албайт. Ошон үчүн колдон келишинче Эмки сөздү ушул Көгүл Төрөскөл санаториясынын өкүлү Венера эжеге эле. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, органик департаментинин өкүлдөрү, сиздерге да чоң рахмат. Бүгүн ушундай көйгөйлүү жакшы бир семинар болуп атат. Бул болсо ар бир үй бүлөдө, ар бир мен кыргызмын деген, азыр бизде негизи Кыргызстан аз эле мамлекет 7 миллион болгонубуз менен 2 миллиону тияктактарда жүрөт, бир 5 миллион. Ошол 5 миллиондун ичинде деле сиз айтып кеткендейчи эле канча азыр кичинекей балдар төрөлгөндөн бери кандай орундар болуп атат. Анан бизде эле мындай Көгүл Төрөскөл санаториясы мындай туристтердин эмес, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген кардарларды да тейлейбиз. Өзүбүздүн ошо бир эле мындай ушул Көгүл Төрөскөл санаториясыга окшойт кыргыз элине ден соолугун чыңдаш үчүн болгон ошо бир эле санаторийбиз. Ошондо бизге мындай көрүнүп турат да, биз деле өзүбүз анализ жүргүзөбүз, өзүбүз деле көп нерселерди эме кылабыз, учет алабыз дегендейчи. Анан ошолордун ичинде ушул ооруган адамдардын көпчүлүгү чын эле тамак аштан болот, экологиядан болот. Анан бул эң биринчиден ушул эң жакшы мага өзүмө лично аябай ушул семинар аябай жагып атат. Бул көйгөйлүү, аябай ушул азыркы заманда аябай чоң мындай даже мамлекеттин эмесине кое турган жакшынакай эме болуп турат да семинарчы. Анан андай ошол өзүбүздөн башташыбыз керек. Чын эле биз азыр адамдар көрүп калды. Негизи өзгөчө кыргыз эли өз киндигин өзүн кескен калк да, мындай эми өкмөттөн деле аябай көп жардам бербегенден кийин алар болсо эмнеге карайт? Батыраак, акча таба турган, мындай качествосуна карабай, только эле мындай количество, ошондон акча чыга турган нерселерди эме кылып, ошон үчүн ушундай химиялык жолдор койтуп алды. А так мындай ойлоп көрсөчү эле биздин ата бабаларыбыз канча деген жакшы мындай нукура кыргызмын деген эмелер жакшы сары май жешкен, сүрсүлтүлгөн эттерди жеген, айран, каймак, мына нанды бышырганда дагы мындай чырпыктарды эмелерди алып келип, ошо менен эч качан мындай таш көмдөр түйгү деген жок болгон да. Азыр кызыл күйүп атат да. Бул эмне деген балдар төрөлөт, эмне деген жаштарыбыз кандай, кийин келечеги кандай болот деп, анан ушунун баары чын эле тамак аштан эме болот да. Анан ошон үчүн органикалык деп ошо жакшынакай мындай жакшы ушундай иш-чара жүргүзүп атырса, ушунун ошосу бек болсун. Мындан ары дагы чын эле сиз айтып кеткендей, бүт пансионаттар, санаторийлер ошо биз дагы өзүбүздүн жардамыбызды беребиз. Анан химия жолун эметпей ошондой биологиялык жанагындай препараттарды ошону көбүрөөк колдонуп, анан ошого аябай катуу мындай чара көрүлүп, азыркы айтып кеткендей ошо кыртышынын ар бир эмесин мындай сантиметрине чейин изилдеп, анан ошолорго кандай биологиялык эме препараттар колдонуш керек, аларды кандай алыш керек, ушундай семинарлар көп болуп туруш керек да. Анан бүгүн эми семинарга көп эле киши чакырылып болуш керек. Анан бул мындай семинар болоорун биз деле билген эмеспиз да чынындачы. Анан мен өзүм деле жеке оюмда ушул эмени карашса, ушундай кылышса деп көп мындай өзүм деле ичимен ойлоп жүргөн эмелерим көп болчу да. Анан азгандай ушундай маани берип, сиздерге жардам берип, кайсы жерине эметсек, биздин деле өзүңүздөр билесиңер, директорубуз эми командировка болуп калды. Бирок ушундай эмелерге ал биринчилерден болуп, жанагы эми Иркутскиге да барып келгенбиз да. Ошо Ысык көлдү билбеген жерлер бар экен, ошо Ысык көлгө барып, Ысык көлгө презентация кылып, ошо биринчилерден эме окуп, ошо эме доклад жазып келген да. Анан ошондо дагы ал жерден дагы доклад окуганда ошо Ысык көлдүн айланасына азыр ар бир жерге бассаган мусор кандай эмелер болот, ошо таштандыларды кайра мындай иштете турган заводдор чыкса, уже көбүнчө Ысык көлдүн айланасында же ошо аябай жакшы болмок. Анан кээ бир жерде баарына эле нерсе кирет да, даже элементардык мындай даже туалет жок болуп калып атпайбы? Анан канча деген көлдөрүбүздү киргизип атабыз. Анан 5-июнь айлана чөйрөнү коргоо күнү деп дагы бар, бирок көп адамдар аны билбейт, ага көңүл билбейт. Но биз өзүбүздүн эмебизден ошо санаторий дайыма жыл сайын канча деген таштандыларды өзүбүздүн эме чыгарып, жанагы баталастарды атайын ошону жалдап, көлдүн астындагы таштандылар, жанагындай бутылкалар бул эми канча жыл такыр
ээлбей мындай разлагаться этпеген ушундай эмелерге кирет да ошолордун баарын таштабай ошондой перерабатывающий эмелерди кылсак жакшы болот да. Биздин да ошо эгерде ушу мамлекет тарабынан бир жакшынакай колдоолор болсо ошо жана тендерге жакшы айтып кетпедиңерби? Балким ошо эгер биздин үнүбүз ошо мамлекетке жетсе ошо бир балким бир ушундай бир жакшы бир оздоровительный центрларды же бир пансионаттарды ошо органикалык айыл чарбасына алар дагы бизге пилоттук кылып берсе, биз көрсөтөт элек да ошондой өзүбүздүн күчүбүздүчү. Биз ошонун баарын камсыздап мынакей баардык тамак аш менен буюрса ошо максаттарга жетет болушубуз керек деген ойдобуз. Баарыбыз биргеликте болсок көптөгөн ийгиликтерге жетебиз буюрса. Андан кийинки сөздү буюрса Нобел отелинин өкүлү Жылкыбаева Майра эжеге. Себеби мына жогоруда дагы айтылып кетти. Бул биз туристтерди кандай жол менен гана чакыра алабыз, кабыл ала алабыз. Азыр дагы биздин пансионатыбыз именно Корун айылында жайгашкан. Азыркы учурда ошо эс алуу жайыбызда Россиядан келген жарандарыбыз бар. Анан алар эң биринчи ошо суктанганы биздин таза абалыбызга суктанышат, өлчегине. А бирок ошо тамак ашы жак боюнча алар дагы айтып атышат. Базарда биз соода кылганы барабыз дейт. Бүт бардыгы мындай ачык жерде сатылып атат дейт. Гигиенаны эч ким карабайт экен дейт. Анан могу үстүндө карасаңыз органикалык эмес жердин астын кандай болот жана органикалык жердин асты кандай болот. Биз үстүн тазалап алган менен астындагы көп нерселерди өтүп атабыз. Мисалы, тамырларды көрүп атасыз, көптөгөн тамырлар булар жанагындай кургакчылык болгондо дагы могу каналдар калып калат да, ошол жактарда суу топтолуп, кургакчылык болгондо дагы ошол органикалык тукма менен өскөн өсүмдүк бул эме да бар. И бул жерде көрсөтүлгөн мал чарбасы менен органика аябай байланыштуу да. Мал чарбасы жок, бул органика болбойт. Жүргүзүш өтө кымбат болот. Ошон үчүн Кыргызстанда органикалык айыл чарбасын жүргүзүш бизге арзаныраак болот да башка өлкөлөргө караганда. Биз мал менен тыгыз байланышканбыз, мал көп да бизде. Ошон үчүн бизде органикалык айыл чарба жүргүзгөн бизге өтө ыңгайлуу, арзан да түшөт да. Эки эмеде болсо бул ушу органикалык айыл чарба жүргөн айыл, жүрбөгөн айыл көрдүңүзбү? Абасыны бияка деген топурак дем алып атат, а жакта дем албай эле да. Мындай көрүнүп турат, карасаңар. Органикалык айыл чарба департаментинин мисалы үчүн сайтына кирип, бүт көрүү ачык, айкындуулук бул потребительдерге дагы мындай адилеттүү мамиле жасоону түзөт экен да. Көп эле киши мисалы органикалык айыл чарбасы дүйнө жүзүндө ушунчалык деңгээл менен өсүп атат, особенно ковидтен кийин 30%ке 19 ковид башталса 20-жылы органикалык тамактарды сураган кишилердин количествосы 30%ке резко өскөн экен да. Буга чейин 7-10%ден өсүп атса 19-20-жылы резко 30%ка көбөйүп кеткен экен да. Адамдар баягы ден соолуктун баркын биле башташкан да. Ушуну көрүнүп калды да, баягы иммунитети слабый кишилер кандай болот, иммунитети күчтүү кишилер кандай ошол орунду алып кетет. Ошонун баардыгы бизге Кудайдан берген деле мындай знак болуш керек да, мындай. Өзүң мындай таза тамак жеп, ооруга чейин эле өзүңдү мындай даярдап турушуң керек да, кандай сен иммунитетиңди сактап турганга. Анан ушу соодадагы болгон адилеттүүлүк, ушул органикалык принциптердин эң биринчиси. Бул органикалык өсүү менен чогуу, ал нерсени бияка чыгарган жокмун, бирок розница, чекене сатуунун дагы деңгээли аябай көтөрүлгөн да. Анткени дыйкандар өзүнүн баасын керектөөчүлөргө өздөрү жеткизип берген да, ортодо ортомчулар жокчу. Ошондо розничная торговля ушундай деңгээл менен органика кандай өссө, чекене сатууда ошондой деңгээлде өскөн. Жанагы ал кишилердин эмесинде болуп эле, динамикасында болуп эле өскөн да. Дыйкандар өздөрү сата башташкан да органика алымда. Биз азыр толтура химикаттарды сеп, чоң-чоң урожайларды алып туруп, жыргал жашоодон өтүп кетебиз, бирок бизден кийинки келечек андай жашоодо жашай албай калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз азыркы жерге абдан мындай жакшы мамиле кылып, кымбат деп эсептейт экенбиз да, ооба кымбатыраак болот экен, 20 өлкөдө 30%ке чейин кымбатыраак сатылат экен дердин. Бирок анын өзүнүн баасын эсептей келгенде
Сауттуу айыл чарбачылыгынан чыккан продукция аябай эле кымбат түшөт экен. Анткени ушул айфондун эмелери эсептегенде экологияга келтирген зыянды эсептегенде себестоимость продукциянын өздүк наркы канчалык эсе кымбат түшөт экен. Органикалык продукция арзан түшөт экен да. Кооператив түшкөн максатыбыз мынакей кыялдында эмгеги абдан зор. Ушул биздин азыркы семинарды өткөзгөнгө, ушул кооператив түзгөнгө биз айтып атпайбыз, ошо келинчектериңиздер менен келиңиздер деп айтпадымбы? Анткени ушул үй бүлөдө эки адам баягы түшүнүгү бирдей болгондо ошондо иштер алдыга чыгат экен да. Сүйүнбек Шаршымбаев мырза. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Менин атым Шаршембиев Сүйүндүк. Ушул органикалык айыл чарба департаментинин Ысык-Көл аймактык филиалынын лабораториясында өндүрүш башчысы баш катыс болуп эмгектенен азыр мен силерге ушул өзүбүз чыгарып аткан продукциялар тууралуу кыскача айтып берейин. Эми химикаттардын зыяндуулугу тууралуу жогоруда айтылып кетти. Анын баарын кайталап отуруштун кажети жок. Бир эле мисал келтирейин. Дуст деген нерсени баарыңар билесиңер, химиялык аталышы дифенил дихлор тетрахлор этандар болот. Бул Антарктидадагы пингвиндердин денесинен табылган. Ошол миңдеген 10 миң километр кайдан барып калды. Бул жүрүп отуруп ошол жакка чейин барды, жетти. Бул өтө туруктуу бирикме экен. Мындай составдык бөлүктөр оңой менен ажырап кетпейт экен. Анан эң аябай уулуу канцероген болуп эсептелет. Канцероген деген билесиңер, ракты чакыруучу заттарды, ошол пайда кылуучу заттарды канцероген деп коет. Алмабактардын зыянкечтерине каршы формаларын колдонобуз да. Аны биз ошол алмабактардан эле кармап келебиз. Күзүндө жайдын аягында күзүндө кармап келебиз, лабораторияга алып келип, тамагын берип, тиешелүү шарттарын баарын жасап туруп, анан уктатып кышы бою, анан жазында бул апрель айынан баштап ойготуп кайра. Анан кайра бүт шарттар менен анан көбөйтүп баштайбыз дагы. Муну июнь айында алмабактарга кое беришибиз керек. Биз аны ошонун мындай жумурткаларын ушундай 200 граммдык банкаларга салабыз. Анан кардарлар келгенде, эгер сиздин алмаңызда жанагы алманын яблонная плодожорка деген бар, алма баарыбыз эле көргөнбүз. Алманы жегенде соймоңдогон ак курттар бар, кызгылтым болгон ак курттар болот, ошол яблонная плодожорка деген ошол. Андан тышкары кистехвост деген бар, огневка дегендер бар, анан листовертканын аябай көп түрлөрү бар. Мына ошолорго каршы колдонулат. Эми ошол биздин Ысык-Көл областынын шартында ошол яблонная плодожорка, алманын нөмө жегичи, бир буум берет. Булар температура 22 градусга жеткен кезде жумуртка туй баштайт. Бир плодожорка 20-30 жумуртка туйт. 20-30-40ка чейин жумуртка туйт. Ал жумурткаларды жана биз тазалабай койгон кабактардын астына туйт, жараңкаларга туйт. Ошолорго туушат дагы, анан деген алар алдан личинка чыгып, личинкасы биздин алмалардын баардыгы сатайын деген алманын товардык көрүнүшүн бузуп, зыян келтирип атат. Анан биз уу чачып ого өтөр зыян келтирип атат. Ошондой болбош үчүн биз ушул трихограмманы колдонушубуз керек. Ошол трихограмма ошол колдонулушу боюнча биринчи орунда турат. Муну биз кандай кылып колдонобуз? Июнь айында уже жалбырактар мында чыгып калат, Муну алабыз, үстү чүпүрөк менен жабылган, бекитилген. Мунун 1 граммында 80 000 дана болот. 80 000 дана трихограмма болот. Анан биз буну 1 граммын сатабыз. Кардарларга сатабыз да, багбандарга. Сиз аласыз дагы 100 түп алмаңыз болсо 10 аласыз, бирөө 10 түпкө жеткидей кылып салып беребиз. Анан алманын түндүк жагынан алып алма келип туруп, муну ачып туруп жалбыракты салсаңыз, быжырап жабышып чыгат. Алмага тарап келет дагы өзүнүн тамагын издей баштайт. Булардын тамагы ошол плодожорканын, анан листоверткалардын жумурткалары, анан жумурткалары. Мына көрөкү көрүп атасыздар, жакшы көрүнүп атабы? Трихограмма көпөлөгү чоңойтуп көрсөттүмбүз. Бул болсо жана зыянкечтин плодожорканын жумурткасы. Бул ошол плодожорканын жумурткасын табат дагы, өзүнүн жумурткасын ушунун ичине туйт. Ийнеси болот, тешип туруп, ошол ийнеси аркылуу жумурткасын туйт. Трихограмманын жумурткасынан чыккан личинка зыянкечтин жумурткасынын ичиндегилердин баарын жеп коет. Муну кабык эле калат. Трихограмма бир эле жумуртка тууп койбостон, андан ары барат дагы издеп таап, ал дагы бир 30-40 жумуртканы тууганга жөндөмдүү. А биз канчаны кое бердик?
1 грамды 10 түпкө кое бердик, 1 грамда 80 миң болсо, 1 алмага 8 миңдей кетти. Ошонун бир 4 миң эле иштесинчи, эмне деген пайда болот? Туурабы? Эмне деген зыянкечтерди, башка зыян плодожоркадан тышкары листоверткаларды, жана башка көбө курттардын немелерин, жумурткаларын таап жок кылып атат. Муну биз бир эле жолу колдонуп койбостон 2 же 3 жолу колдонуп койгонубуз максатка ылайыктуу болот да, себеби деген июндун так эле ошол биз колдонгон убакта берки зыянкечтер жумурткасын туубай калышы мүмкүн. Ошол синхронный болуш үчүн 2-3 жолу кайталап койгонубуз жакшы болот да. Булардын баасы деле өтө кымбат эмес. Мына буреки бир банканын баасы 35 сом. Онду алсаңыз 350 сом, 100 алмаңыз болсо. 350 сом, анан дагы 2 жолу кайталап койсоңуз 1000 сомго жетпеген акча болот. 1000 сом болуп атат, 1000 сом деген акча болот. Ошолордун астында, кабактардын астында булар мондай 1ден 2ден жолусу 100дөн, 200дөн болуп үймөлөктөшүп жатышат. Булар личинка же жумуртка түрүндө кыштап чыкпайт. Булар чоң көпөлөк түрүндө кыштап чыгышат. Биздин да ошол жерлерде мына ушул марттын аягында, марттын баш чендеринде барабыз дагы ошол жумурткаларды көпөлөктөрдү кармап келебиз. Алтын көз көпөлөктөрүн кармап келип, лабораторияга алып келип, тиешелүү тамагын берип, тиешелүү температурасын дымдуулукта сактап туруп, анан өзүнүн тамактары бар, жакшылап шарттарды түзүп беребиз дагы, анан көбөйтөбүз буларды. Көбөйтүп, мунун жумурткаларын алабыз. Жумурткаларын карточкаларга чаптап, керектөөчүлөргө беребиз. Мунун бир карточканын баасы 24 сом 48 тиын. Эгер 1 гектарга колдоно турган болсоңор, 35 миңден 200 миңге чейин степень зараженности деген бар да, ошого карата колдонулат. Бул эмне кылат? Бул өтө пайдалуу көпөлөк. Мына зыянкечтердин кандай түрлөрүн билесиңер? Көбө курттардын көп түрлөрү бар, үкүчөлөрү бар, совкалар деп коет. Гененин аябай көп түрлөрү бар. Өсүмдүктүн биттеринин 90га жакын түрү бар. Мына ошолордун баарын жеп жок кылган ушул алтын көз көпөлөгү. Бул көпөлөктүн өзү жебейт, бул көпөлөк жумурткасын эле тууп берет. Ошол жумурткасынан мына бул көпөлөк жумурткасынан момундай личинка чыгат. Крокодилге окшогон личинкалар болот. Ушулар аябай сугалак, анан соргок болот. Булар каннибализм мүнөздүү буларга. Каннибализм деген бири-бирин жеп коет. Бул мисалы үчүн ошол карточканы алдыңыздар, карагаттын же болбосо бадыраңдын же капуста же гүлдүн арасына коюп койсоңор, шамал учурбаганда кыпчытып койсоңор, бизден сатып алган нерсеңер бир 7-8 күн өткөн ошонун аралыгында ушундай ошол жумурткасынан ушул личинкалар чыгат дагы, булар чыгып алып эле тамагын издейт. Экөө бири-бирин кездешип калса, күчтүүсү күчсүзүн жеп коет. Анан булар өзүлөрүнүн сыртында бир ак буак менен курчап алат экен. Уучатсаңыз өлбөйт экен, андан өтпөй калат экен. Уучатканда тиги сыртындагы кебезге тийип, ал түрүлүп калат дагы, ичиндеги кровенает эле аман калып калып атат. Анын үстүнө буларды кумурскалар багат. Жанагы кадимки эле кара кумурскалар буларды багат. Эмнеге? Себеби ошол биттердин баардыгы өзүлөрү тойгондон кийин өзүнөн бир таттуу суюктук бөлүп чыгарат. Медвяная роса деген бал сыяктуу таттуу нерсени бөлүп чыгарат. Ошол таттуу нерсе менен кумурскалар тамактанат. Кумурскаларга бул нерсе жагып калдыбы? Бул жакшы турбайбы дейт дагы койго кайтарып, кеч күздө булар ошонун тиранын жумурткаларын, личинкаларын топурактын астына алып кирип келет. Ошондуктан ал жерден кумурскаларды жоготуш керек. Койко эл аралык уюмунун жергиликтүү кеңешчиси Нурбек мырза эле. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын, чогулуштун, семинардын катышуучулары. Сөзүмдүн баштаардан мурун ушул айылда жакшы бир самал болуп атыптыр. Ушул органика боюнча элдагы талап коюп, мына Кумбел кооперативде түзүлүп атыптыр. Ошо силерге ак жол, ийгилик, ак жолтой болсун ушул кооператив ушул айылда. Баягы бекитилген органикалык каражаттар бар. Ошолорду колдонуп, ошондой эле биякта триходермин бар, биолигнин, органикалык жана биологиялык каражаттарды колдонуу менен ошолор менен күрөшүү илдет зыянкечтерге, пестицидтердин ордуна. Ошол табигат турган ордунда эч бир өзгөртпөстөн, ошого баягы адамзаттын кийлигишүүсүн эң минималдаштырып туруп, түшүм алуу бул табигый дыйканчылык болот да. Ал эми органикалык дыйканчылыкта болсо, кадимки эле салттуудай топуракты иштетүү,
бардык иш талаптар ошол жүргүзүлөт. Бирок топуракка деген эч кандай синтетикалык удобренияларды баягы күрдүүлүгүн жогорулатыш үчүн ошол эле селитра, амофос, диамофос, тиги суперфосфат деген бардыгы болбойт, колдонууга тыюу салынганда. Ошол нерселерди бербестен топуракты иштетип айдап алуу. Мисалы күзүндө айдап, биздин шартта күзүндө айдалат. Анткени кышы бою жаан жаап топуракта 500 кубка чейин 1 гектарда суу запасталат. Бул жазында дыйкандар мисалы дан эгиндери себе турган болсо, талага кирүүгө мүмкүн болгон учурда эле малалайт дагы. Мынды эч кандай учурбастан үйрөнүү себеби менен баягы жакшы жазгы ным менен буудайлар текшелет, батөнүп чыгат, түшүм автоматически бир 20 балким 50%ке чейин бул таасир берет да. Ошол сыяктуу жергиликтүү шартта эң жакшы практикаланып, дыйкандар жакшы түшүм алган ыкма жолдордун бардыгы ошол органикалык дыйканчылыктын бир эмеси, ыкмасы катары кире бериш керек да. Анан топурактын күрдүүлүгүн сактоо бул органиканын негизги талабы, анткени дыйканчылыктын негизги булагы бул топурак, жер. Ошон үчүн жердин күрдүүлүгүн дайым жакшыртып туруу талабы бар органикадачы. Долбоордун алкагында топурактарда изилденген көбүнчө туздуу топурак болуп чыгып атат. 8ден жогору, 7,5 жогору бир аз шелочтуу топурактар болгондуктан топурактын ошол негизги айыл чарба маданий өсүмдүктөрү нейтралдуу 65, 6,5-7 болгондуктан анын туздуулугун төмөндөтүш керек болот да. Ал үчүн баягы мелиорациялык иш-чаралар жүргүзүш керек, гипс жатыш керек, же болбосо ошол туздуулугун төмөндөтө турган ошого толеранттуу культуралар себиш керек, жана башка ыкмаларды колдонуш керек да. Анан өсүмдүктү багып кароодо ото чөптөргө, илдеттерге бардыгы алдын ала болуш керек. Илдеттерге туруктуу жакшы сорттор себиш керек, ото чөптөргө болсо топуракты туура даярдап, анан катар аралыктарды өсүмдүк канчалык густота состояния растения жакшы болсо, илдет башка ото чөптөргө дагы өсүмдүктүн эмеси тирешүүсү, конкурентно способность жогору болот. Ошол эле катар аралыктарды туура мисалы культивация, өз учурунда культивация жүргүзүү, түптө жумшартуу менен ото чөптөрдү дагы органикада гербицид мисалы толук түрдө тыюу салынгандыктан ото чөптөргө күрөшүүнүн бир гана агротехникалык жана туура баягы иш-аракеттер жүргүзүү менен күрөшүү мүмкүн болот да. Гумусу, топурактагы органикалык калдыктын өлчөмү, ошондой эле топурактагы эң негизги түшүмгө эң негизги фактор ролду ойногон азот, фосфор, калийдин формаларын, өлчөмүн аныктап туруш керек да, агрохимик анализин жүргүзүп туруш керек. Ошонун негизинде топуракта мисалы меники туздуу экен десе, туздуу болуп калыптыр десе, гипстешибиз керек. Ошого ылайыктуу топурак, туздуу топуракта жакшы өсө турган өсүмдүктөрдү тандап алыш керек. Мисалы 6-7,5 кызыл карагат, катуу данектүү өсүмдүктөр, мисалы өрүк, черешня, ушулар туздуулукка туруктуу болот. Ошондой эле чычырканак, крыжовник, сарымсак, пияз ушулар мисалы бул деңгээлине жараша ушуга ылайыктап өстүрсөңүздөр болот. Кээде бизде анан илдет зыянкечтерге анан аймактык жанакы темабызга бир аз кененирээк токтойбуз. Түр сортторду себеби. Мисалы бул жерде дыйканчылык, органикалык дыйканчылыкты оңой жүргүзүш үчүн мисалы жаңы эле бир өсүмдүктү алып келип, аны биз органик эмес, табигый менен салттуу менен кыйын өстүрүшүбүз мүмкүн. Химия улам чачып атып, өстүрө албай аткан дыйкандар бар да, кирешелден чыгашасы көп болуп атат да. Ошон үчүн мурда биякта өстүрүлүп келаткан жана жогоруда бренд кылуу деген да маселе чыкты. Мисалы жакшы, эң жакшы өскөн өсүмдүктөр бул жерде малина болушу мүмкүн, карагат, чеснок, мисалы картошка эң жакшы өсөт деп байкайт атат. Ошол нерселерди, культураларды ошол жерге эң ылайыктуу деп тандагандай. Алардын биологиялык өзгөчөлүгү бияка ылайык келди деген сөз да. Анан ошолордун илдеттерге, зыянкечтерге туруктуулугу аз сортторун тандап ошолорду өстүрүш керек. Мисалы балким жаңы сорттор алып келдик малинаныкы. Ал малинада эң көп көрүлгөн илдеттерге туруксуз. Бул жерде аны дары чачканга мажбур болуп калат дыйканчы. Ошон үчүн жергиликтүү туруктуу сортторго ылайыкташ керек болот. Ошондо дыйканчылык жеңил болот, органика жүргүзүү дагы туруктуу деңгээлде өнүгөт да. Буга чейин биз баягы химия аябай өнүгүп кеткен. Ал эми органика тарапты биз билбегендиктен ал кантип күрөшөбүз деген бардык дыйкандын башында бар органикалык.
мисалы битке кантип күрөшөбүз, тиге кантип күрөшөбүз деген ошонун баардыгында каражаттар жетиштүү. Бирок бир маселеси бар. Да көбүрөөк, мисалы химиядан Колорадо коңузуна 2 жолу чачсаңыз, балким 2 жолу чачууга туура келет. Ал эми башка органикалык каражат менен 2, 3, балким 4 жолу чачууга туура келет да. Ошон үчүн бул каражаттар боюнча алдын алыш керек. Дыйкандар алдын алып, илдет зыянкечтердин эң баягы пайда боло турган учурунда алдын алуу менен гана күрөшүү жана комплекс болуш керек да. Мисалы эң негизги компоненттери органикалык каражаттар, мисалы ак таш, кадимки эле көк таш, күкүрт. Ошондой эле органикада дагы микроэлементтерге уруксат берилген. Анда баягы биз листовой эмне беребиз, түшүн төмөн болуп калышы мүмкүн дегенде микроэлементтерди да берсек болот, уруксат берилет. Бирок алардын хелатный формалары жана уруксат берилген формалары бар. Ошолорду берүү менен. Анан ошондой эле бардык түрдөгү органикалык калдыктар, саман болсун, бүт бардын колдонсо болот. Фульвокислоталар жана ошондой эле аминокислоталар болсун, гуматтар, ошолордун бардыгы уруксат берилет да. Бүгүндө кооперативдер уюштурулду. Маман органик жана Тосор органик деген кооперативдер. Булар жөнүндө да балким угуп калгансыздар, бирок балким уккан жоксуздар. Бул кооперативдер долбоор алкагында уюштурганын эң негизги себеби инфраструктура каражаттарын берүүдө. Эң биринчиден кооперативге уюшканда албетте кыйынчылыктар болушу мүмкүн, татаалдыктар боло берет да. Бирок кооперативге уюшуп, баарыңардын тең максатыңар бирдей болсо, анда бул албетте аябай жакшы. Жана ошондой эле кооператив көптөгөн жеңилчиликтер, жеңилдетүүлөрдү берет да. Айыл чарба кооперативдери көптөгөн жанагындай салык кызматтарында да бошотулган. Ошондуктан кооператив бул негизи абдан жакшы деп ойлойм. Сиздердин дагы бул жаңы кооперативди уюштуруп органиканын үстүндө иштеп атканыңыздар абдан жакшы. Ийгилик каалайм сиздерге. Долбоордун негизги максаттары катары бул биринчиден органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо. Бул мыйзамдар, укуктук ченем актыларды түзүп берүү. Ошондой эле фермерлерди окутуу, органика деген эмне, кандай кылып иштегенде органикага келесиңер, негизи эле органиканын максаты кандай дегендерди окутуп үйрөтүү. Жана ошондой эле албетте кошумча нарык чыжырчасын да түзүп берүү да. Билим алмашуу, пикир алмашуулар дагы, тажрыйба алмашуулар дагы ошо көп жүрүп турат да. Жана TOT тренерден тренерге аттуу окутуунун биринчи бөлүгү Бишкекте ушу өткөн 2021 жыл. 2022 жылда ошо TOT-нен экинчиси өтүп, биякта ошо бүгүнкү семинарды уюштуруп аткан кооперативдин жетекчилери Нурлан мырза менен Кыял айымда катышып, ошо TOT-нин сертификаттарын алышкан да. Кореяга дагы биздин ушу фермерлердин арасынан жана айыл чарба кызматкерлердин арасынан биздин долбоордун консультанттардын арасынан тандалып, Кореяга дагы тажрыйба алмашууга барып келди. Силердин учурда аябай жакшы башталды. Анткени бул жерде эртең менен ушу пансионаттын жетекчилери, же болбосо жана бала бакчалардын, ошондой эле детский домдун представительдери отурду да. Биз силер өндүрсөңөр сатып алганга даярбыз дешти. Бизге потребительдер керек дегенде биздин оюбузга агротур келди да. Бул Бишкектеги мен органика сатып алат элем, бирок мен ишенбей атам дегендерге келгиле, биз силерге көргөзөлү, биз фермерлер менен тааныштыралы, силер жакшылап көрүп алгыла, үйрөнгүлө, анан ошол продукцияны кайра күзүндө силер сатып алгыла деген принцип менен агротурду уюштурдук. Азыркы күндө туруктуу потребительдер бар, жакшы постоянно алып аткан үй бүлөлөр бар да. Корея кызматташуу агенттигинин долбоору кыркылоос алкагында долбоор өтүп атат да. Анан ошондуктан бизде Кореяда аябай жакшы өсүмдүктөр бар, аябай популярный. Ошондой эксперименттер Кыргызстанда жасап көрөлү деди. Бул Корея капустасы бизге жакшы эле тааныш да бул. Жана ошондой эле дайкын деп бул түрк. Кооперативге мини техника берилип атканын көрүп атасыздар. Биякта мотоблоктор бар, опрыскивателдер бар, атайын жанагындай средства защиты деп атпайбы, өзүңдү коргоочу кийимдер. Ошолорду берип атканбыз. Жана ошондой эле пилоттук айылдарды бул ошо керектүү куралдар менен камсыздоо дегенде биз айтып атабыз да.
Демилге берип атабыз, жана коллегияда суналды деп атабыз, Чолпон атада бир бурч болсун. Ар дайым ушу биздин өндүргөн продукцияны саталы деп атышпайбы. Биз дагы ошондой ойдо кооперативдер эми бош калбасын барганда, мынакей мен Маман органиктен келдим, мен Тосор органиктен келдим. Мынакей менин өзүм логотипим бар деп, атайын бирдиктүү стилде дагы логотип жасап, чатырларды берип, ушинтип камсыздап бергенбиз. Инфраструктураларга келгенде, бүгүнкү күндө Маман органик кооперативине 2 трактор, жана ошондой эле трактордун эмелери соколору менен чогуу берилди, портер берилди. Ал эми Тосор органикке болсо сиздер жана кофе брейдте сок ичип көрдүңүздөрбү, мындай коюу алманын согу. Ошол Тосор органиктин чыгарылган согу да, линиясынан. Тосор органикке бул сактоочу холодильник жана ошондой эле линия, сок чыгаруучу линия коюлуп берилди. Ошол линиядан чыккан сок болчу. Сиздер дагы ошо биринчилерден болуп бүгүн татып көрдүңүздөр. Азыр жаңы биринчи эксперименталдык болуп атат, дагы жакшыртуулар үстүнөн жүрүп турат. Мындан тышкары алдыда аткарылуучу иш-чаралар катары бул Маман айылына, Маман органик кооперативине кургатуучу цехти коюп берүү, орноштуруп берүү. Жана ошондой эле Тосор органик жана Маман органик кооперативдердин алкагында кошумча нарк чынжырчасын жогорулатуу менен бирге иш орундарын түзүп берүү. То есть бул ошо цех келет, жана ошондой эле Тосордун сок чыгаруучу линиясы келди. Бул дароо өзү менен өзү бир жаңы жумушчу орундар менен камсыздап берип атат да. Ошондой эле Ысык көл облусунун органикалык айыл чарба департаментин ремонттоо аркылуу жана биофабриканын потенциалын жогорулатууда. Анан 20 февралда орундар чектелүү. Биздин ушул Кумбел органик кооперативинин жетекчисине кайрылып, кореядистеринен дагы семинар алабыз дегендер болсо, келип катышып берип кетиңиздер. Караколдо болот, 3 саат болот. Негизи бул келген убагында кичине чектелүү болуп атат, ошон үчүн 3 сааттын ичинде 3 лекция өтүлөт. Бирок кооперативде кантип иштетүү керек, бренд деген эмне жана таңкактоо, то есть упаковка кандай болушу керек деген темаларда айтып берип кетишет да. Чоң рахмат. Буюрса барабыз да. Буюрса. Состав менен кетип калышты. Буюрса барабыз. Садбек Сатович кандай жыйынтыктоо үчүн сөз катары? Өзүңүздөр дагы бүгүн жакшы катышып, бир жакшы семинардан, бир жакшы ойлорду, жакшы бир нерселерди үйрөндү деп ойлойм. Бардык нерсенин башталышынан аягы болот экен. Бирок органиканын аягы болбош керек. Бул биздин балдарыбыз, анын балдарына чейин ушу келечекте ушу жакшы табиятты, жакшы азык-түлүктү колдонгон, ушундай бейиште болгон жерди дайым сактап калышыбыз керек да. Анан жакшы мусулманчылыкта бир жакшы сөз бар эмес, 1000 кишиге дават айтсаң, бир кишинин жүрөгү ачылса, алдагы ислам үчүн жакшы нерсе дегендей. Ошол жерде бир 50 киши айтылып, ошонун 50-ңүздөрдүн жүрөгүңүздөргө органика кирсе, бул биз үчүн, биздин жерибиз эл үчүн да эң жакшы нерсе болду деп ойлойм. Бул биздин биринчи эле семинар болбосун, бул биринчи таанышуу боюнча эле болду. Анан кийин дагы ушундай сиздердин сурооңуздар болсо, кыла тургандар, мындай башка да ойлоруңуздар болсо, биздин филиалдарга, Нурландарга, Кыялдарга кайрылсаңыздар, биз ошол сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге даярбыз. Анан эң негизгиси ушинтип катышып бергениңиздерге рахмат. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ар дайым жакшылык болсун, органика, таза тамактарды өнүктүрөлү, ден соолугубуз чың болуп эле бири-бирибиз менен иштерди алып бара берели. Рахмат баарыңыздарга. Буюрса баарыбыз аман эсен болсок, органиканы ойлосок, буюрса баягы поликлиника менен аптекадан алыс болобуз дагы, парк менен театрларга жакын болобуз да. Органикалык продукция бул действительно глобалдуу керек, бизге муктажбыз биз. Ошон үчүн силерге рахмат, ушундай кызыктуу семинар өтүп бергениңерге. Уландысы болсун.